Түркияга болгон расмий сапарын алкагында Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевди Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кыргыз-түрк кызматташтыгынын жогорку динамикасын белгилеп, жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги үзгүлтүксүз байланыштардын маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ошондой эле ар кыл багыттар боюнча өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө өз ара кызыктар экендиктери ырасталды. Бириккен Улуттар уюмунун, Түрк мамлекеттер уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз тарап Кыргызстанды 2027-28 жылдарга Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайлоодо көрсөткөн колдоосу үчүн Түркияга ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде президент Эрдоган Кыргызстанды шайланышы менен куттуктап, алдыга коюлган милдеттерди ийгиликтүү ишке ашыруусуна каалоо билдирди. Тараптар ошондой эле түрк дүйнөсүнүн алкагында кызматташтыкты чыңдоонун жана эл аралык коопсуздук маселелери боюнча аракеттерди координациялоонун маанилүүлүгүн белгилешти. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында алар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары өнүктүрүүгө жана мурда жетишилген макулдашууларды ыраттуу ишке ашырууга даяр экендиктерин ырасташты.